Bir жол bir алкак. Кыргызстандык ишкерлер дал ушундай аталыштагы долбоордун үстүндө иштеп жатышыптыр. Ага Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн бизнес чөйрөсүндөгүлөр катышып, үчүнчү тарап болуп Кытайдын өкүлдөрү тартылат. Кыргызстандын өндүрүүчүлөрү менен ишкерлери уюмунун жетекчисинин айтымында Кытайдын ири корпорациялары ЕАЭПке кирген мамлекеттерге өнөр жай инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн чоң көлөмдөгү каражаттарды салууга даяр. Алгач Кытай ишкерлери ар кандай тармактарга 5 миллиард доллар салып, ийгилик алып келип баштаса, бул сумманы 2 триллионго чейин жеткире турганын билдиришкен. Фонд с объемом капитализации. Жакынкы күндөрү Бишкекте эл аралык экономикалык форум өтөт. Анын алкагында ЕАЭПке кирген жана Кытай өлкөсүнүн ишкерлеринин ортосунда атайын 2 фонд түзүү боюнча келишимге кол коюлганы турат. Биринчи кордун капиталы 5 миллиард долларга чейин жетип, бул инфраструктуралык долбоорлорго багытталса, экинчиси электрондук биржаны киргизүү боюнча келишим болот. Бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосунда дөңүнөн товар сатып алуу жаатында бирдиктүү электрондук портал түзүү зарылчылыгы бар. Бул замандын талабы десек болот. Эксперттердин айтымында буга чейин Кытай дүйнөдөгү эң ири экспортер болуп келсе, эми өндүрүмдү тыштан ташууга муктаж болуп отурат. Ананда Пекин жакында эле өндүрүү жаатындагы доктринасын өзгөртүп, ири өнөр жай борборлорун жеңилдетүү үчүн аларды кошуна мамлекеттерге чыгаруу чечимин кабыл алган. Экономисттердин айтымында бул процесске Кыргызстанда активдүү катышып, пайда көрүп калууга даяр болушу зарыл. Вот поэтому надо внимательно смотреть. Бул жерде биз даяр болуп, эмнеге макул болушубуз керек, эмнеге макулдугубузду бербешибиз керек, тактааны аныктап алышыбыз зарыл. Себеби аймагыбызга бир нече Кытай ишканаларын киргизип алып, анан кайра айлана чөйрөнү кантип сактап калышыбыз керек деп ойлонуп отурбайлы да. Бул маселени ЕАЭПке кирген өлкөлөр менен биргеликте өтө дыккат карап, тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушубуз керек. Бир жагынан алып караганда, биз Кытай өлкөсү менен иштешип келебиз. Демек, иш жүзүндө тажрыйбабыз бар десем да болот. Кытай жакында эле кыргызстандык товарлар үчүн жашыл коридор ыкмасын киргизген. Мында ишкерлер өндүрүмдөрүн салыксыз өткөрүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Бирок бул үчүн бир топ шарттарды аткарып, тиешелүү стандарттарга жооп берүү керек. Мы в рамках Евразийского экономического союза. Кытай тарап бир гана айыл чарба продукцияларын сатып алууга кызыкпастан, тоо кен өндүрүү жаатында да кызыктар экенин билдирүүдө. Өлкөнүн бир нече аймагына алтын кенин иштетүүчү заводдордун куруп, инвестиция алып келүүлөрү да мүмкүн. Эң негизги нерсе, кытайлык ишкерлер Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн баарына кызыгуусун билдирип жатат. Бул биримдиктин толук кандуу мүчөсү катары Кыргызстан Кытай менен болгон иш аракеттерде негизги демилгечи болуп, бир топ сунуштар менен чыкса болот. Ишкерлердин бул аракеттеринде өкмөт тарабынан колдоо болушу зарыл дешет эксперттер. Антпесе аткарылган иштердин үзүрүн көрүү мүмкүн болбой калат. Эске салсак, өткөн аптада Бишкекте өткөн ЕАЭПтин отурумунда да президент Алмазбек Атамбаев аталган биримдик бизнес коомчулугу менен кызматташууну күчтөндүрүү керектигин баса белгилеген. Акмарал Сабаттар, Александр Симонов, НТС.